Ушул Кумтор боюнча мен bir нече жолу акылдуу Акылбек Жапаровка кайрылдым. Алмаз Абитжанович, жазып алыңызчы. Акылдуу Акылбек Жапаровка кайрылдым. Телефон çaldım, SMS жаздым. Менин консультантым чалды приемныйына, кабыл алып коюңуз деп. Мен Кумтор боюнча маалымат алып, элге билдирейин дегем. Канча алтын өндүрүлдү? Kança altın satıldı? Kança altınımız var? Kança altın Nasyonalniy banka koyuldu? Ушул тууралуу мен маалыматты элге таратайын дегем. Бирок тилекке каршы жооп болгон жок. Жооп болгон жок. Менде шектенүү пайда болду. Мен ал кишиден коркуп калдым. Эмне үчүн бул жооп бербейт? Значит, бир проблема бар деп ойлодум. Bir elden bekitken, депутаттардан bekitken жашыруун маалымат бар экен деп ойлодум. Менде күмөн пайда болду. Биз Кыргыздын алтынын, Кыргызстандын алтынын бөлтүрүк менен карышкырга кайтарып атырбыз деп ойлодум. Урматтуу Алмаз Ахунжанович, бизде мына Кыргызстанда элдин арасында акылдуу Акылбек Жапаров боюнча абдан сөздөр көп.